Салам барыңыздарга. Мен сиздерди декретте олтурган эжелерди, Фаберлик компаниясына кошумча жумуш издеп жүргөн байкелерди, эже студенттерди сиздерди менин жөнөкөй жумушка чакырам. Сиз күнүнө интернетке кеткен убактыңызды туура колдонобуз. Биз жылуу үйдө отуруп эле телефон аркылуу онлайн иштеп нөлдөн баштап өз бизнесиңизди куруп алсаңыз болот. 100% кепилдик беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн +7 963 689 89 59 WhatsApp номерине Адина Арзыбек кызына кайрылсаңыздар болот. Индиядагы Гуджарат штатында дарыгер кызуу абалында операция жасаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Азия 10 билдирет. 22 жаштагы айымды толгоосу башталганда ооруканага жеткиришкен. Аны кесарево ыкмасы менен төрөттүрүүнү чечишкен. Операциядан соң айымдын туугандарына баланын набыт болгонун билдиришкен. Жаш эне төрөттөн кийин катуу кан жоготууга учураган. Аны жеке ооруканаларга жиберишкен, бирок ага жетпей жолдо каза болгон. Операцияны 15 жылдык стажыга ээ болгон тажрыйбалуу врач жасаган. Каза болгон соң анын туугандары мага асылышпасын деп милиция чакырган. Келген милициялар дарыгердин дем алуусун атайын аппараттар менен текшерип, анын мас абалда болгонун аныкташкан жана камоого алышкан. Учурда өлүмдүн себептери изилденип, тергөө иштери уланууда. Булак Назар Ньюс KG. Чүйдүн Беловодск айылында номер 16 түзөтүү колониясында иштеген кызматкер өзүн атып алып каза тапканын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова тастыктады. Бул окуя 30 ноябрда болгон. Маалыматта 21 жаштагы прапорщик курал сактоочу кампада өзүнүн табиелдик куралы менен жанын кыйганы айтылат. Маркум өзүн атаардан мурда туугандарына кат жазып, кечирим сурап, ошондой эле чогуу иштеген адамдарга ыраазычылык билдирген. Булак чагылган KG.